Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, Муз-ТV каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Дагы бир жолу саламатсыздарбы туугандар. Бүгүн 7 ноябрь 2020 жыл. Нокаттын Кыргыз ата деген айылынан сиздерге эки улактын атын тартып көргөзүп беребиз туугандар. Бул аттар боюнча мүнөздөмөлөрүн айталы, аттар боюнча сурайлы, жашы кандай болду, аттын кандай өнөрлөрү бар, улагында кандай жооп берет, ошолорду сурап туруп сиздерге мен аттар боюнча толук маалыматты алып берейин туугандар. Анда эмесе биринчи номердеги аттан баштасак, бул өңү көк түстөгү атты мынакей тартып көргөзүп берип атам туугандар. Аттын породасы кандай? Карабайыр, таза. Мынакей туугандар, карабайырдын болгондо дагы тазасынан экен. Буту колунун немеси жокпу? Оорусу, аксаган жери, айыбы жокпу? Айыбы жок, чекесинде эмеси бар? Терисинде бие тепкендей кичине ишик бар. Мынадабы? Бирок каттык да, карап көрсөң. Ат жооштугу кандай? Жооштугу жоошпу? Улакка чабылып жүргөн? 2 жол салынган да. 2 жол салынган. Өнөрү жакшыбы? Жашы канча аттын? 5 жаш. 5 жашта экен да, 2 асый. Бул атты азыр чабып көрсөк болобу, болбойбу? Бир чабып көрсөк, андан кийин сөздү уланта берели, мынакей туугандар. Атты азыр сууп даяр болуп калган ат экен. Бүгүнкү чыгарылышта аттардын баарын чабып көргөзүп беребиз сиздерге. Сиздер атка маани берип көрүп, баасы келишкен болсо чалып алсаңыздар болот туугандар. Аттар азыр Нокаттын Кыргыз ата айылында турат. Азыр өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр. Аттардын жакшылары ушу Нокаттан кетип атат. Нокатта жакшы атты ушундай карашат экен. Атты жакшы багышат экен туугандар. Анда эмесе бул 5 жаштагы 2 асый болгон аттын баасы канча болду экен бир сурап коелу. Аттын бою 1,60 чыгабы? 1,60 чыгат, мынакей туугандар, бою 1,60 см чыккан. Бул көк түстөгү мынакей ордунан ойноктоп басып жүргөн. Бул аттын баасын канча деп атасыңар? $3000. Мынакей туугандар, баасы $3000. Ошондо сом менен сразу эле чагып коелу. 80ден болгондо туугандар 240 000 сом болуп калат экен. Айтылган баадан кеми сөзсүз болот туугандар. Кемин кемитип, азыр видеодон көрүп турган жерде номерлерди коюп койдум. Ошол номерлер аркылуу чалып байланышсаңыздар болот достор. Мынакей биринчи номер. Ушул атты азыр жанынан да бир айландырып сиздерге тартып коеюн. Мынакей көкүрөк буту колу. Такага турушу кандай? Жоошпу? Жоош, мынакей таноолорун, кабактарын адаттагыдай эле атты өзүңүздөр жанынан көрүп тургандай тартып көргөзүп берип атам. Мынакей үстү тарабы. Мынакей биринчи номердеги ат чыкты. Кимге жаккан болсо, бул атка класс басып аттын видеосун бөлүшсөңүздөр болот туугандар. 240 000 сом кеми бар. Ушул улакка чабылып жүргөн улактын аты. Үйүрү барбы жокпу үйүрү? Үйүрү койбодуңарбы? Өзү негизи кайсыл жактан келген? Өзгөнүн атыбы? Канча жашында келип калган? Быйыл элеби? Мынакей достор, быйыл эле келиптир. Анда атты көрүңүздөр, ат жаккан болсо чалыңыздар туугандар. Биринчи атка толук түрдө маалымат алып, мүнөздөмөлөрүн айтып бердик. Анда кийинки атка өтөлү, кийинки атты тарталы. Биз менен чогуу туруңуздар. Мынакей достор, экинчи атты тартып көргөзүп беребиз. Экинчи номердеги торат. Бул торат улакка чабылып жүргөн ат экен туугандар. Улагы бар, күчтүү аттын сіздерге азыр назарыңыздарга коебуз. Атты тартып көргөзөлү достор. Атка баа берип, ат сууганбы, ат канча жашта,
ошол боюнча суроолорду берели. Бул ат сурап көрсөк, бул жигиттин атасы саяпкер экен эле. Саяпкерден тарбия алган баланын аты экен туугандар. Бул ат боюнча аттын жашы 3 асый да. 3 асый болгондо 6 жаш болуп калат. Аттын азыр жанынан тартып, кандай чабылып жүргөн атты ошону дагы сурайлы достор. Аттын жооштугун бир сыйра көрөлү. Бул ат боюнча бир мүнөздөмө айтпайсыңбы? Ат кандай ат? Саяпкер тарбиялаган деп калдың. Ошол боюнча да бир айтып кетсең. Бул ат эми ошо өзүбүздө эле чоңоюп, өзүбүздө эле өскөн ат. Кол бала ат, Жашынан баштап. Жашынан баштап. Жашы 3 асый. 3 асый. 6 жаш экен да? Үйүрү бар. Улагы бар. Улагы дагы бар, Чабылып жүргөн. Гарантия бар. Аламан торпокко чабылган экен да? Аттын дени кандай? Тазабы? Дени сак. Эч жеринде айыбы жок. Аттын кандай, мындай кемчилдиктери бар? Тебеби же тиштейби, ошондой? Только эле мындай байланып туруп качып кеткен болчу болсо туткузбайт. Байланып турганда бошонуп кеткен болсо? Бошонуп эле кеткен болсо туткузбайт. Ат азыр сууп даярбы, кандай? Ат эми бир аз бар дагы азмаз. Азмаз барбы? Мынакей туугандар, азмаз бар экен. 10 күн. 10 күндө уже сууп даяр болот экен да? 10 күндө даяр болот. Мынакей достор, ат 10 күндүн ичинде сууп даяр болот экен. Аттын бою канча чыгып калат? Бою 1.60-тан ашык болуш керек. 1.60-тан ашат, 65. 65 примерно чыгып калат экен. 65. Мынакей туугандар, аттын мындай жеп ичине жакшы. Канча жем берип неме болдуңар? Быйыл. Быйыл эми 10 килогача жеди. 10 килограмма чейин арпа. Арпа, мәкә. Үйүргө быйыл коюлдубу? Жок, коюлган. Коюлбады. Только багууда туруптур да. Куу азыкпы же көккө чыгардыңарбы? Көккө чыкты. Көккө чыкты. Мынакей туугандар, атты азыр чабып көрдүк, дагы бир чабып көрсөк кандай болот? Аттын мындай жүрүшүн көрөлү, андан кийин аттын баскан басыгын көрөлү. Басын айтасыңар андан кийин, Мынакей туугандар, атты көрүңүздөр. Атка баа берип, аттын азыр жүгүргөндө бир сыйра сиздер менен көрүп коелу. Мынакей туугандар, кыйкырыкка салып бул атты тарбиялаптыр. Кыйкырганда эле кете турган болуп туугандар. Ошондо камчысы жок тарбиялаптыр. Бул улакка чабылып жүргөн торпок улактын аты экен. Бул карабайырбы? Карабайыр, Мынакей туугандар, жоон жолпу келген карабайырдын баасы канча болду? Баасы 4000. 4000 атасыңарбы? Кеми бар? Келишим баады. Мынакей туугандар. Ушул жерде эле жакшы баага сурады дейт, Сурап атышабы? Мынакей туугандар, атты баскан басыгын бир сыйра көрүп коелу дагы. Ушул айылда эле жакшы баага сураптыр. Бирок ал баага азыр ыныбай атат экен. Ал баага берилбей атат туугандар. Мынакей мен номерлерди коюп койдум алдына. Ушул номер аркылуу бул атка кызыккандар болсо, атты жактырып, атты сүйүп калгандар болсо, чалыңыздар. Ушундай карабайыр жылкы ала турган болсо, номерлер алдыда WhatsApp номер жана түз байланыш номерлерди мен коюп өттүм. Ошол боюнча бул тор атты, улактын атын сурайсыздар туугандар. Ошентип бүгүнкү чагылыш 2 ат менен тартуу менен соңуна чыгат туугандар. Саламатта калыңыздар, кийинки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө.